Саламатсыздарбы, жалпы жамаат. Мен дарейме мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын ата энелеринен кайрылуу жөнөтүп атышат. Мамлекет тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге көңүл бурулбайт. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге социалдык төлөмдөр жана башка жардамдар бөлүнбөгөнүн белгилешет. Бирок мамлекеттик социалдык тармактарда катуу талкуулангандан гана көңүл бурулушун айтышат. Ансыз мамлекет эч кандай чара көрбөй жатат деген кайрылуу түшүп жатат. Ошолордун арасына мен бир эле мисал келтирейин. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Достук дачасында убактылуу ижарада жашап жаткан Пазылбек уулу Медет 91-жылы Даун синдрому менен төрөлүп, ушул күнгө чейин Кыргыз Республикасынын паспортун ала элек. Ал азыркы кезде 30 жашта. Бирок Медет Кыргызстанда төрөлүп жана жашап жаткан эске алсак, дагы деле паспорт алууга маселеси өтө кыйын экенин билдирет. Алмазбек Ахунжанович ушундай жарандарга көңүл буруп, паспорт алууда жөнөкөйлөштүрүлгөн жол жоболорду ошондой эле мамлекет тарабынан берилүүчү социалдык жөлөк пулдарды түзүп конкреттүү эсепке алууну суранам. Кантип Кыргыз Республикасынын аймагында жашагандар паспорт ала алышпайт? Бул биринчи. Экинчиси, Баткен районуна караштуу Самаркандек, Актатыр айылдарында жана башка айылдарда биздин мектептин директорлору жана башчылары деп айтып кетсем болот, мугалимдердин маян акысынан 300 сомдон кесип алып атышыптыр да, анан ошондой каттар түшүп атышат. Кандай эмне себептен экенин түшүндүрүшпөйт. Ар бир мугалимден 300 сомдон кемитип алып атат. Ошондо ар бир мугалимден 300 сомдон кемитип алганда деле бул очойгон акча болот, сумма болот деп айтам да. Ошолорду көзөмөлдөп коюшуңуздар суранат элем. Рахмат.